Пожалуйста, господин президент, добро пожаловать. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 30-сентябрь 1-октябрда Ереван шаарында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Ал белгилегендей, ЖЭЭктин жыйындары адаттагыдай тар жана кеңири курамда өтөт. Бул саммиттин өзгөчөлүгү анын алкагында Кыргызстандын ишкерлик чөйрөсүнүн өкүлдөрү дагы катыша турган Евразиялык континенттин транзиттик потенциалы эл аралык форумун уюштуруу пландалууда деп баса белгиледи Сыдыков. Ал өткөн жумада Бишкек шаарында Евразиялык жумалык ийгиликтүү өткөнүн эске салды. Калыс медиа сайты. Бишкектин Жибек жолу проспектиси менен Эркиндиктин кесилишиндеги жол сырга булганган. Белгилүү болгондой, кичи автобустун айдоочусу дароо токтоткондо унаада жүктөп бара жаткан сырлар жолго куюлуп калган. Тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери бир күн бою жолду тазалашкан. Адегенде 4 кап кум себилип, колу менен кырып чыгышкан. Ал эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бусту айып короого токтотуп, айдоочуга 20 000 сом айып пул салды. Элдик медиа сайты. Кыргызстанда эртең 1-октябрдан тарта пенсиянын көлөмү көбөйөт. Бул тууралуу социалдык фонддон кабарлашты. Тийиштүү токтомго буга чейин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон. Натыйжада 4283 сомдон ашпаган пенсия алгандардыкы 38%, жок дегенде 300 сомго жогорулайт. Ал эми пенсиясы 4283 сом же андан көп алгандардыкы 320 сомго көтөрүлөт. Кайра эсептөөлөргө ылайык пенсия орточо эсеп менен 320 сомго жогорулаган болот. Ошентип пенсиянын орточо көлөмү 5820 сомду түзөт. Соцфонддон кабарлашкандай, 667 300 пенсионердин пенсиясын көбөйтүү үчүн 659 миллион 200 000 сом керектелет. Анын ичинде пенсиянын базалык бөлүгүнө республикалык бюджеттен 67 миллион 300 000 сом жумшалат. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнө 592 миллион сом пенсиондук фонддон бөлүнөт. Спутник KG сайты. Канат Сагынбаев милдетин так аткарган жоокер экенин айылдаштары айтып чыгышты. Тагыраагы бүгүн 30-сентябрда Жети Өгүз районунун Актөбө айылында Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевди колдоо митинги болуп өттү. Кыздын сыры төркүнүнө маалым демекчи, Канаттын бир мүнөздүүлүгүн аны жакшы билген айылдаштары айтып жатышты. Учурда Актөбө айылында канатка таасирленген жаш муун өсүп келе жатат. Сагынбаевдин камалышы аларга терс таасирин тийгизбеши керек. Көпчүлүктүн пикиринде УКМК башына келген Опунбаев туура эмес, логикага сыйбаган тапшырмаларды берип жатат. Жөнөкөй өз милдетин аткарып жүргөн жоокер Канат Сагынбаевдин ишин саясатташтырып, аны мурдагы президенттин жан сакчысы болгону үчүн эле камоо туура эмес. Карапайым айылдаштарынын белгилөөсүндө, эгер саясий интригалар менен бир жоокер камалып кете турган болсо, улуттук гвардияда жана деги эле аскер кызматын өтөгүсү келген башка катардагы жигиттердин ынтызарына суу себилет, аскерге деген кызыгуу таркайт. Эске сала кетсек, Канат Сагынбаев 24-сентябрь күнү кармалган. Анын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси массалык башламандыкты уюштуруу, адам өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана иликтөө иштерине тоскоолдук кылуу боюнча кылмыш иши козголгон. Маалымат булагы Nazar News KG сайты. Бүгүн 30-сентябрда Акипрессте Кыргызстан эл биримдиги коомдук бирикмесинин мүчөлөрү пресс-конференция беришти. Аталган партиянын мүчөсү Коодул Ырча Борончу Кудайбергенов жогорку кеңештин курамын жаштар менен жаңылоо үчүн парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү керектигин айтты.
Депутаттар өз ыктыяры менен тарап кетишсе жакшы болмок. Алар 30 жылдан бери парламентти мечиктештирип алышкандай. Атөгүл мураскерлерин калтырып кетип жатышпайбы? Аларды эл шайлайт. Бирок ак үйгө баргандан кийин жуурулушуп, тууган туушкан болуп чыгып жатышат. Ошентип 30 жылды өткөрүп жибердик. Айланайындар, пенсияга чыгып, төрдө чай ичип олтургулачы. Эми жаштар келсин да. Иш билги жаштар келип өлкөнү өнүктүрбөсө болбой калды. Мисалы тажик-кыргыз чек арасындагыдай окуялар болгондо ал жерге бир дагы депутат басып барбады. Ал эми аш тойлордон калышпайт деп сүйлөп, азыркы депутаттарды кийинки шайлоого катышпай коюусун суранды. Маалымат булагы Кыргыз Today KG сайты. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева 30 сентябрга экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка суракка чакырылды. Бул маалыматты Азаттыкка Жээнбаева өзү тастыктап, эмне иш боюнча чакырылганын айткан. Соттук өкүлчүлүк борборундагы төлөмдөр боюнча Финпулго чакырышкан. Бирок мен анда иштеген эмесмин. Ал 2012 жылдан 2015 жылдар аралыгындагы болгон төлөмдөр. Ошондуктан менин тиешем жок. Төлөмдөр финансы министрлиги аркылуу өткөн да. Ошондуктан чакырып жатышса керек. Мен барганда деле эч нерсе айтып бере албайм дейт. Жээнбаева 30 сентябрда иш сапарына кете турганын айтып, сурак берүү күнүн жылдырууну сурай турганын кошумчалаган. Ал эми Кактус медиа жазган маалыматта экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын кызматкерлери атайын күч түзүмдөрү менен биргеликте соттун чечиминин негизинде соттук өкүлчүлүк борборундагы төлөмдөр боюнча акча каражаттарын максатсыз пайдалануу боюнча каржы министринин кабинетин текшерүүгө алган. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча бюджеттен 1 миллиард 6 миллион сом бөлүү каралган жерге 6 миллион сом акча максатсыз пайдаланганы айтылган. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча Бактыгүл Жээнбаева уруксат берүүчү документтерге кол койгон. Элдик медиа сайты. Жайыл районунун Сары Булак айылынын тургуну Нурлан уулу Бейшен кадимки грек жаңактарынан 3 эсе чоң жаңактарды өстүрөт. Кадимки грек жаңактарынын орточо салмагы данасы 6 граммдан 15 граммга чейин барат. Ал эми Бейшен Нурлан уулу өстүргөн грек жаңактарынын салмагы 20 граммдан жогору. 10 жыл мурун үй бүлөбүз менен Жалал Абад облусунан Чүй облусуна көчүп келгенбиз. Мен өзүбүз менен бирге грек жаңактарынын көчөттөрүн алып келип отургузгам. Көчөттөр тамыр алып кетти. Учурда жаңактардын жаңы сортун алууну кыялданып жатам дейт Нурлан уулу Бейшен. Турмуш KG сайты. 28 сентябрь түнү 14 жаштагы Абзалбек Алуа Асет кызы телефонун токко сайып уктап жаткан жеринен аппарат жарылып кетип, натыйжада кыз каза болду. Бул туурасында казак басылмалары билдирет. Эске салсак, буга чейин да бул сыяктуу окуялар катталып келген. Ага байланыштуу тиешелүү эксперттер телефонду башка жазданып жатуу же токко сайып калтыруу кооптуу экенин байма-бай билдирип келишет. Ал эми окуяга кайрылсак, аталган кырсык Алмата облусуна караштуу Каратал районунун Бастөбө айылында болгон. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери эч кандай зордук зомбулук болбогонун тастыкташат. Курман болгон 9-класстын окуучусу музыка угуп жаткан жеринен көз жумган. Элдик медиа. КТРКнын мурдагы директору Илим Карыпбеков Facebook баракчасына кишиден коркпой оттоп жүргөн тоотекелердин видеосун жарыялады. Достор, карагылачы, мен кандай мамлекетте жашайм. Тоого чыксаңыз кишилерден коркпогон тоотекелерди көрөсүз. Мына ошондуктан жаныбарларды сүйүп, аларды атпаш керек. Бул жаныбарлар кишилерден коркпойт. Себеби мага окшогон альпинисттер көп. Аларга эч ким тийбейт, коркутпайт. Тескерисинче таттууларды берет. Алар кишилерге ушунчалык көнүп калгандыктан 5 метр ары жакта эле жүрөт деп жазган ал. Карыпбеков видео 28 сентябрда тартылганын айтты. Спутник KG сайты. Он в 5 метрах. 5 метрах от меня. Представляете, не боится.
Вот.